Салам кыздар, азыр деген биз регистрация кылганды үйрөнөбүз. Мынакей бул жактан өзүбүздүн кабинетибизге киребиз. Кабинетке кирип, человечекти басабыз. Мына бул силердин кабинетиңер, главный страницасы. Бул жактан силер регистрация дегенди басасыңар. Мынакей ушинтип чыгат. Ушундай ар бир көрдүңөрбү, фамилия деген жакта жылдызчалар турат. Ошолорду обязательно толтуруш керек. Бул жака фамилиясын жазабыз. Мынакей фамилия, имясы обязательно экен, отчествосы не обязательно. Ошондуктан баарын толтуруп коебуз. Отчествосы бар болсо, анан бул жака дата рождениясын жазабыз. Дата рождениясын жазып туруп, дальше кетебиз. Пол мужской, женский деп тандайбыз. Бул жака телефон номерин жазабыз. Кайсы мамлекет болсо ошону тандайбыз. Мынакей Кыргызстандын коду чыгып калат. Анан дальше уже 0 жок эле улантып кетебиз. 0ду жазбайбыз. 817 829. Дальше кеттик. Булардын баарын толтурбайбыз. Домашний телефон, рабочий телефон деген кереги жок. Email'ды обязательно толтурабыз. Email'ды толтурмайынча болбойт. Email'ды жазабыз. Эгерде телефон номерине смска барбаса, пароль менен логин email почтага обязательно барат. Ошондуктан email почтаны туура жазып кой. Анан бул жактан кайсы страна экен ошону тандайбыз. Кыргызстан, Бишкек, табир жолу Бишкек болду. Так, улицаны деле, көчөнү деле не обязательно, үйдүн номерин деле оюңардан чыгарып койсоңор болот. Анан дальше кодовое слово дегенге атын жазып койсоңор болот кайра. Всё. Туруп сохранить кылып койсоңор. Анан бир сыра текшересиңер баарын. Эгерде туура эмес болсо, кайра назад барып оңдоп койсоңор болот. Анан бул жактан текшересиңер баарын. Баары туура жазылса, телефон номери, email почтасын текшересиңер. Анан уже сохранитти бассаңар, уже кызыңар регистрация болот. Мынакей кызыңарга азыр болсо эме кетти, пароль менен логин кетти. Кызыңардан 6 сандык кодду сурап, ушул жакка жазышыңар керек обязательно. Болду, анан ушинтип бияка жазып койгондон кийин регистрацияңар аякталат.